Шашылыш жаңылык. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев коррупцияга шектелип кармалды. Шайырбек Ташиев коррупцияга шектелип кармалды. Ийинди маалыматын алайык. Кыргыз-Нефтгаз ишканасындагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев кармалды. Тергөө мамлекеттик салык кызматынын материалдары жана жүргүзүлгөн аудитордук текшерүүнүн негизинде башталган. Учурда шектүү Бишкек шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Мынакей туугандар, көпчүлүк ишенген эмес. Шайырбек Ташиев кармалды, бүгүн камалды. Буну 100% мамлекеттик симилер тастап жатат. Ошондуктан эч ким күткөн эмес бул жаңылык болду. Шайырбек Ташиев кармалды. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин социал тармактарда аудио сүйлөшүүсүнөн тарап кеткен. Эгерде бир нерсе нито кеткен болсо биз дагы жөн карап турбайбыз деп. Мынакей президентибиз дагы жөн карап турган жок. Коррупцияга шектелген Шайырбек Ташиевди камакка алды. Мүмкүн жакында Камчыбек Ташиевдин өзүн дагы камакка алышы толук мүмкүн. Президентибиз элди тандады. Мынакей коррупциялык фактылар аныкталгандан кийин элде суроо бар болчу. Булар качан камалат? Президент Садыр Жапаров досум деп буларды аяп коебу же элди тандайбы деген. Президентибиз элди тандап, мынакей буйруса камакка алыптыр. Президентибиздин саясатына ийгилик каалайбыз. Шайырбек Ташиев кармалды. Ички иштер министрлиги мурдагы депутат коррупцияга шектелип жатканын билдирди. Ал Кыргыз-Нефтгаздан кымырылган миллиардтар иши боюнча кармалып, Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. В Бишкеке задержали Шайырбека Ташиева. МВД сообщило о задержании экс-депутата Жогорку Кенеша Шайырбека Ташиева по подозрению в коррупции. Младший брат бывшего главы ГКНБ проходит по делу о многомиллиардных хищениях в компании «Кыргыз-Нефтегаз». Сейчас он находится в ВВС ГУВД Бишкека. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Срочно! Задержан Шайырбек Ташиев. Его подозревают в коррупции по делу о хищениях в Кыргыз-Нефтегазе. Идет расследование. Шайырбек Ташиев коррупцияга айыпталып кармалды. Ички иштер министрлиги аны Кыргыз-Нефтегаздагы миллиардтаган каражаттын кымырылышына шектелип жатканын билдирди. Шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.